спорт тармагы өзүнчө эле бир океанда. Ошол жака барып эртең. Ректор Кудайберди Кожобеков Кыргыз Республикасынын Суперлига чемпионатынын жарым финалдык беттештерине аттанып жаткан университет кичи футбол командасы менен жолукту. Жолугушууда команданын көрсөткөн ийгиликтүү жыйынтыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын чемпиону деген дагы бир чоң ийгиликти алып келип, биздин Ош мамлекеттик университетинин быйылкы 85 жылдык юбилейине биздин университет үчүн бир жакшы белек кылышат деп үмүттөнүп турабыз. Biz жалпы эле ошол юбилейдин алкагында юбилей өткөнгө чейин бир топ иш-чаралар планга кирген. Алардын ичинде ошол спорттун бардык түрлөрү боюнча, алардын ичинде ошол футзал боюнча дагы натайын турнирлерибиз бар. Жолугушууда команданын алдыдагы беттештерине ийгилик каалап, Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесине карата өтүүчү иш-чараларына активдүү катышууга чакырды. Ош мунун университет курама командасы футзал боюнча буюрса эртең жарым финалга борборду көздөй жөнөп кетишет. Бул жарым финал ошол Ысык көл областында өтөт. Тарыхта биринчи жолу мына университет команда коюп, ошол Кыргызстандагы эң жогорку лигасы деп аталган ошо Суперлигадын турнирный таблицада биринчи орун менен чыкты дагы. Бул автоматтык түрдө ошо жарым финалды колго киргизишти. Буга чейин команда Суперлига чемпионатында лидерлик позициясын ишенимдүү сактап, жарым финалга жолдонма алышкан. Университет кичи футбол командасы өлкөнүн тарыхында университет алып чыккан жалгыз команда болуп саналат. Команда алгачкы жолу 2022 жылы Суперлигада оюн көрсөткөн.